Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu риваят qillat. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям: Дин бұл насихат. Кімдерге деп біз сұрадық. Айтты: Аллахқа, анын китебине, анын елшісіне, мұсылман басшыларына жана жалпы мұсылмандарға. Бұл Муслимде келген хадис. Имам Навави топтогон 40 хадистен 7-чи хадиси. Хадистерде өткөндө айтканбыз, 40 хадисте бұл негизги нерселер топтолгон. Кейбир хадистер диндин жарымы десе, кейбир хадистер динден 3/4 бөлүгүн камтыйт десе, бул да хадис ушундай көп маанини камтыган, диндин өзөгү болгон негизги хадистердин бири. Мисалы, эгер адамдын жүрөк амалдарынан ички ниети, ихласы, жан дүйнөсүндө ибадаттарды кылганда кандай болот? Жүрөк амалдарында ички амалдарды билүү үчүн баягы иннамала амалу бинният, амалдар ниетке жараша болот деген бир хадисте өткөнбүз. Мына ошол дагы диндин жарымы. Анан сырткы амалдарды билиш үчүн тараза. Ал Айша энебизден келген хадис. Кимде ким бир амал кылып, алда биздин көрсөтмө багытыбыз болбосо, шариятыбыз, ал кайтарылат. Ал сырткы амалдарга тараза. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө дал келеби келбейби, ошол хадис менен билесиз, сыртка тараза. Ошондой эле дагы бир хадис өттүк жакында. Адал нерсе белгилүү, арам нерсе белгилүү. Муну менен жашооңузду адал арамды айырмалап, күмөнүү нерселерден алыс болуп, себеби дегенде бул адал арам мусулмандын жашоосундагы эң чоң негизги нерселерден. Бул жерде эми дин өзү эмне дегенде, бир сөз менен кыска айтканда, дин бул насиха дегенде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул далалат кылып көргөзүп турат. Диндин өзөгү бул насихат деп жооп берген да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул неге ишарат кылып турат? Мисалы, ажылыкты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажылык эмне дегенде бир сөз менен жооп бергенде Арафа деген да. Ажылыкка барып Арафатка турбаган адам, ал ажылык болгон жок. Ажылыктын негизги өзөгү, түзүмү Арафат. Ошондой эле ибадат эмне деп сурай берсе, ибадат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ад-дуа хуа ибада деген. Ибадат бул дуа. Ибадаттын өзөгү бул дуа. Адам ибадат кылып атам деп бирок жалынып жалбарпаса, жүрөгүн Аллах Тааламга ачпаса, эмне деп сүйлөп атканын билбесе, намазы бул өзү дуа экенин билбесе, анда жөн эле намаз физарят болуп калат. Ар бир нерсенин өзөгүн айткан. Дин дегенде Пайгамбар бул насихат деген. Жүрөк амалдарыңызды оңдодуңуз, чындыгында амалдар ниетке жараша болот деп хадисти түшүнүү менен. Сырткы амалдарыңызды оңдодуңуз, амалдардын баардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көрсөткөнүнө дал келиш керек турбайбы деп. Андан кийин ырыскыңызды тазаладыңыз, адал эмне, арам эмне. Андан кийинге мына бул жерде бул хадисте диндин өзөктөрүнөн бири баяндаган. Дин деген эмне десе, насиха дейт. Бул жерден мамиле, тунуктук, ачыктык, айкындык, адилеттүүлүк, бүт кандай бир жакшы сыпат болсо, ошонун баарын камтыган. Эгерде өзүңүздүн диниңиздин адеп аклагыңыз, диниңиз сизди кандай өзгөрткөнүн, иманга келгенден кандай адамга болгонуңуз билгиңиз келсе, мына ад-дину насиха. Дин эмнеси? Дин бул насихат. Насихат деген эмне? Насихат деген тунуктук. Тунуктук деген эмне? Тунуктук бул ихластуулук. Ихластуулук деген эмне? Бул ихластуулук кимдер үчүн болот? Аллахка болот, Аллахтын китебине болот, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болот, мусулмандардын башчысына болот, жана жалпы мусулмандарга болот. Ал эми ихлас кантип Аллахка кылабыз? Ихластуулук деген эмне? Же бул жакшылык каалоо? Аллах Тааламга кантип жакшылык каалайбыз? Кантип Аллахтын китебине жакшылык каалайбыз? Ислам дини ачыктык, тунуктукка, адилеттүүлүккө, чындыкка курулган. Ошон үчүн кимде ким эки жүздүүлүк кылса, ичиндеги ойлогон нерсеси менен сырткы нерсеси каршы болсо, бул эки жүздүүлүктөрдүн да оорду капырлардан да жаман. Аллах сактасын. Ошон үчүн мусулман адам ачыктык менен, чынчылдык менен, адилеттүүлүк менен, өзгөлөргө жакшылык каалоо менен, ихластуулук менен сыпаттар менен сыпатталыш керек. Жалганчылык, алдоо, куулук, ичи тарлык, кыянат кылуу, жашыруу, ичиндегиси менен сырткысы дал келбегендиги баардыгы динден эмес. Бул дин, ислам дини андай нерсеге курулган эмес. Диндин өзөгү эмне дегенде, дин бул жакшылыкка, ачыктыкка курулган деген. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул сөздү айтканда сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, насихат ким үчүн? Кимге арналат?" деди. Биринчи эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахка деди. Эми Аллахка кантип ушундай насихат кылабыз Аллах Тааламга? Суроо бергенде эң биринчи көргөнсүздөр Аллахтын акысы. Ал эми Аллах Тааламга биз кантип
насихат кылабыз. Бул деген сөз жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кыл, Аллахтын акысын бер деген сөз. Аллах Тааламга ишенгениң, Аллахтын жаратат, ырыскы берет, Аллах Тааламдын кудуретине иман келтирүү, ошондой эле жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кылуу, анын аттарына, ысым сыпаттарына жалгыздоо, Аллах Тааламдын тагдырына жалгыз Аллах Таалам өзү гана ибадатка татыктуу болуш билүү адам. Жана эч кимге ибадатты арнабайм. Аллах менен кулдун ортосундагы ачыктык жалгыз өзүнө ибадат кылуу. Ички амалыңыз менен сырткы амалыңыздын дал келиши, ортодо мамиледе Аллах Таала менен болгон ширктин болбошу. Мына мунафыктар болсо, Аллахты биз жакшы көрөбүз, пайгамбар саллаллаху биз жакшы көрөбүз деп пайгамбар саллаллаху доорунда жашырып жүрүштү да. Кандай абалда болду? Аларга аят түштү Аллах Тааламдан. Иннал мунафикина фи даркил асфал минан нар ва лан таҗида лахум насира. Чындыгында мунафыктар тозоктун эң түпкүрүндө болот. Аларга сен эч бир жардамчыны көрө албайсың деди. Юхадиун Аллаха валлазина аман. Аллах Тааламга жалган айт. Аллах Тааламды алдашты. Жана момундарды алдашты. Биз мусулманбыз, биз момунбуз деп пайгамбар саллаллаху келди. Ана мусулмандар кыйынчылыктарга түшүп калган кезде мусулмандардын үстүн тебеледи. Маалыматтарды урдады, жашырды, кыянат кылды. Ички амал менен сырткы амалы төп келген жок. Ошондой эле эми караңыздар, мунун эмне тиешеси бар бизге? Азыр биз биринчи Аллахка болгон насыха кандай экенин өтүп атабыз. Мунун эмне тиешеси бар? Ошондой эле мусулман адам да ла илаха иллаллах деп күбөлүк берип, келмен айтып келип алып, Аллахтан башка эч кимге сыйынбайм, кайра эле башка бирөөдөн сыйынып атат. Башка бирөө Аллах Тааламдын ортосуна шерик кылып атат, ортомчу кылып атат. Ибадаты тунук эмес деген сөз. Ибадаты ихластуу эмес. Тил менен айтып коет, ла илаха иллаллах деп. Бирок жүрөгү менен андай ишеними жок болсо, эмне болот бул? Бул ихлас болобу? Аддину насиха. Кимге үчүн десе, пайгамбар үчүн болобу? Аллах Таалам үчүн болобу? Болбойт. Мунафыктар деле айтып, бирок ичинде андай нерсе болбоду. Ошондой эле мусулман тили менен айтып, жүрөгүндө ал нерсе орнобосо, мамилесинде көргөзбөсө, ар кандай ширк иштерге түшсө, ла илаха иллаллах деп коюп маанисин билбесе, кандай болот бул? Ошон үчүн экижүздүүлүктү капырчылыктан дагы оор деген. Капыр экенин билесиң ал. Ачык капырдай мамилеси бар. Ал эми экижүздүүлүктүн оорду өтө коркунучтуу болгондугу бул жалган айткандыгы, жашыргандыгы, мусулмандарды калпайтып, ички амалы менен сырткы амалы, ички дүйнөсү менен сырткы амалы бири-бирине карама-каршы келиши. Кыянат кылгандыгы. Сөй ислам дини кыянаттан алыс. Кыянатка негизинде курулган эмес. Ачыктык, тунуктук, адилеттүүлүк. Ал эми булар кыянат кылды. Момундун сыпаты мындан оолак алыс. Алар тек гана өздөрүн алдашат, тек гана өздөрүнө кыянат кылат. Биз Аллахты, Аллахтын элчисин кыянат кылып алдап атабыз деп ойлошот, бирок аны сезишпейт. Кыскалап айтканда туугандар, дин деген бул насихат ким үчүн дегенде эң биринчи Аллахтын акысы эскерилгендеги, Аллахтын буйругун аткарсаңыз, тыйганынан тыйылсаңыз, Аллах чыйып берген шариат менен жашасаңыз, Аллах Тааламга эч кимди шерик кошпосоңуз, ортомчу кылбасаңыз, жүрөгүңүздө эң улук сиз үчүн Аллах Таалам болсо, Аллах Тааламга болгон насихат. Кылган ибадаттарыңызды жалгыз Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн кыласыз. Эл үчүн эмес, бирөөдөн уялгандан эмес, бирөө үчүн эмес. Айтып аткан сөзүңүз ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп келме айтсаңыз, ошол келмеге амал кыласыз. Шерик кылбайсыз. Аллах Тааламды жакшы көрөсүз, ысым сыпаттарын жаттайсыз, түшүнөсүз. Ошол Аллах Тааламга болгон насихат. Ал эми вали китабихи дейт Аллахтын китебине. А китеби бул Аллах Тааламдын Кураны. Куранга кантип биз насихат кылабыз? Бул Куран Аллах Тааламдын сөзү. Ал бирөө Мухаммад саллаллаху алейхи сөзү эмес. Ислам душмандары айткандай. Бул чындык, жөн эле макулук эмес бул Аллахтын сөзү. Аллах Тааламдын хакыйкый сөзү. Аны Аллах Таалам пайгамбар саллаллаху алейхи түшүргөн. Ошого иман келтирүү жана бул Куранга үйрөнүү, бул бар насихатка кирет. Үйрөнүү, тажвидтин үйрөнүү, маанисин үйрөнүү, Куранда келген аяттарга калчуу, түшүнүү маанилери эмне деп атат, тафсирин билүү, Куранда келген буйруктарды аткаруу, тыйгандан тыйылуу, Куранга болгон насихат. Биринчиден иман келтиресиз, Куран Аллах Таалам сөз экенине, андан кийин үйрөнөсүз Куранды. Окуп туруңуз, үчүнчүсү. Төртүнчүсү тадаббур деп коет. Кыл калчап, ой жүгүртүп, Куранды окуп атканда намазды окуйсуз. Окуп аткан сүрөлөрүңүздүн маанисин билиңиз. Анан эң негизгилери амал кылуу.
Куранды 30 параны жаттап алып мен каркемин деп ичинде эч жерин түшүнбөйт же амал кылбайт, арам нерсе алек болуп атса, бул Курандын Аллах Таалам китебине насихат кылган жок, бул мамилеси тунук болгон жок. Куранда келген тыюулардан тыйылса, Куранда келген буйруктарды аткарса, Аллах Таалам китебин окуп турса, Аллах Тааламдын китебине кылган мамилеси, насихаты. Куранды толук жаттап, бирок амал кылбаса, бул Куранды жаттады болуп саналбайт. Куранды толук жаттабаса да, бирок Курандагы келген нерсеге амал кылган болсо, буйругун аткарып аткан болсо, бул Куранды жаттады деп саналат. Аз сүрө билсе да. Ошон үчүн туугандар, баарыңыздарды чакырып кетем. Аллах Тааламдын китебине, кыямат кайымда бул Куранга да биз суралабыз. Китабун анзалнаху илейкум. Берекелүү китепти түшүрдүк дейт. Лияддаббару аяти ва лиятадаккара улул албаб. Акыл эстүү адамдар ой жүгүрсүн деп, акыл калчасын деп түшүрдүк силерге деп. Жөн эле бул өлүктөргө окуп койсун, китеп үйдө чаң басып жатсын, анан бирөө жин кирип кеткенде, түндө чоочуп кеткенде окусун, майрамдарда окуп койсун. Андай эмес. Куран бул Аллах Тааланын мыйзамы. Ошол Куран менен жаша, көрсөтмөм деп. Куранды түшүнбөсөң дагы мына Курандай пайгамбар сайсам сүннөтүн берди. Куранды түшүндүрөт, баяндайт, ачыктайт. Эң биринчи Аллах Тааламдан кийин эле Аллахтын китебине болгон насихат. Мындайча китебине болгон ыхластуулук, китебине болгон тунуктук, китебине болгон мамиле. Ушудан билесиз, сиздин диниңиздин абалы кандай экенин ушудан билиңиз. Эң биринчи Аллах Тааламга болгон мамиле, анан Куранга кандай мамиле кылып атасыз? Ачып окуп атасызбы, умтулуп атасызбы, тажвидин үйрөнүп атасызбы, бир нерсе жаттап атасызбы? Акыркы жолу качан Куранды ачып карап окудуңуз эле? Канча жолу Куранды окуп бүттүңүз эле? Кимди ким Аллах Таалам жакшы көргөн болсо, Аллахтын сөзүн окугусу келсе, Куран окусун. Аллах Тааламга сүйлөгүңүз келсе, арыз муңуңузду айткыңыз келсе, намаз окуңуз. Канча деген асарларда келет, Аллах Таалам жакшы көргөн адам Куран окуйт. Себеби бул Аллах Тааланын сөзү. Изилдейт, сурайт, тафсирлерин билгиси келет. Аллах Таалам эмне деп айткан экен? Ар бир сөзү Аллах Тааланын сөзү Куранда. Мына ушул насихат китебине. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон насихат. Пайгамбар саллаллаху алейхи иман келтирүү, Аллахтын элчиси экенине күбөлүк берүү, якын менен ичиңизден да сыртыңыздан дагы ал алып келген кабарларга ишенүү, ага баш ийүү, аны өзүңүздөн дагы артык көрүңүз, атты энеңизден дагы, жакын бир тууганыңыздардан дагы, бала чака, баардык адамдардан дагы артык көрүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды. Анын сөзүн баардык адамдардын сөзүнөн өйдө коюу, ага ээрчүү сүннөтүндө жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эч бир жалган нерсени таандык кылбоо. Же ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрүн бурмалап адамдарга жеткизбөө, сөзүнө жалган айтпоо. Бул бүт пайгамбар Аллахтын элчисине болгон насихат ушул тунуктук. Кээ бир адамдар мына бүгүнкү күндө сот тармактарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин тактабай, аныктабай, пайгамбар айтты деп эле чыгара берет да. Мисалы карасаң, ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга таандык эмес, жалган. Дуаны айтат, зикирди айтып чыгарат. Элестетиңиз, сиздин атыңыздан эле бирөө айтты деп бир тууганыңызга айтып койсо, андай сөздү айтпаган болсоңуз эмне дейсиз? Жаман көрөсүз. Менен сурап койбойсуңбу, тактап койбойсуңбу, качан айттым мындай сөздү деп. Эмне сен мындай жалган айтасың? деп жаман көрөт, таарынат. Жөнөкөй адамга ушундай атыңыздан сүйлөп койсо, жалган айт. Кандай болосуз? Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын артынан жалган айтуу, бул кайдимки бир адамдын артынан жалган айтууда эмес. Бир кыйла үйдө турат. Өтө жоопкерчиликтүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Инна кадибан алейя лейса какадибин аля гойри" дейт. Мага жалган айтуу башка адамга жалган айтууда эмес дейт. Ман кадаба алейя, ким мен атыма жалган айта турган болсо, атайлап мутааммидан фалиятабауа, орун ээлей берсин. Каяктан? Макадаху минаннар, тозоктон болгон орун ээлей берсин дейт. Ошон үчүн Аллахтын элчисине артынан сүйлөгөндө ошол маалыматты такташ керек. Тактабай сүйлөгөн адам Аллахтын элчисине болгон насихат кылган жок, тунуктук мамиле кылган жок. Өзүңүз билбесеңиз сураңыз, тактаңыз, ушул хадис туурабы, чын эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келгенби бул, же андан келген эмеспи деп. Кыскалап айтканда, Аллахтын элчисине ыкылас мамиле кылуу, ага болгон насихат эмне дегенде, негизгилери ага болгон ыйманыңыз, күбөлүгүңүз, ага болгон баш ийүүңүз, ал алып келген кабарларга ишенишиңиз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды баардык адамдардан өйдө жакшы көрүшүңүз, өзүңүздүн напсиңизден дагы, жана анын сөзүн башка адамдардын сөзүнөн
өйдө коюу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сой хадисинде ушундай келген десе болду. Ойлонбостон кабыл кыласыз. Анан тиги молда айткан го, кошунам мындай деген го, мен үйүндө биз мындай кылабыз го, биздин үрп адат мындай го деп андай эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда келген нерсени түз кабыл кыласыз, кабыл кылып аткарасыз. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан жалган сүйлөбөйсүз, жалган маалыматтарды таркатпайсыз, билбейсизби, унчукпайсыз. Бул ошол тынчтыкта. Кимде ким билбесе, унчукпаса ал тынчтыкта болот. Жана эң чоң дагы бир акылардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жалган айтуу дегенде көп ойлойт, кандай жалган деген тайлап. Ошо жалгандын бирине бул жаңылык киргизүү да кирет. Кимде ким амал кылып ада буйрук болбосо, ал кайтарылат деп өттүк го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертип кеткен. Фаиннахум ман яиш минкум фасаяра ихтилафан катира. Менден кийин дагы жашасаңар, канча деген ызычуу ихтилаф, карама каршылык нерселерди көрөсүңөр. Мына ошондой учурда фа алейкум бис суннати. Менин сүннөтүмдү бекем кармангыла. Хулафай рошидиндердин сүннөтүн бекем кармагыла. Хулафа рошидин деп Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаху анхум ушуларды айтат. Тамассаку биха. Бекем кармагыла. Азу тишиңер менен бекем кармагыла. Жаңылык нерселерден, динде жаңылык нерселерди киргизүүдөн алыс болгула, оолак болгула. Себеби ар бир жаңылык кирген нерсе бул бидат. Ал эми ар бир жаңылык бидат нерсе бул адашуу. Ал эми ар бир адашуу нерсе бул тозокто деп эскертип кеткен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошондой диндеги жок нерселердин пайда болушуна себепкер болуп кетүүдөн сак болуңуз. Себеби ошол сиздин аттыңыздан жалган маалымат таркалып кетсе, башкалар ага амал кыла турган болсо, ошолордун күнөөсү кемиби эле сизге келе берет. Уктуп атсаңыз да, мен эч нерсе кылган жокмун деген. Анан жанагындай группаларга, сот тармактарга мага келиптир, анан мен бөлүшүп койдум деп тактабай, сурабай эле бөлүшүп жүрүп, бир күнөө иштерди, диндеги жок негиздерди бөлүшүп жүрүп, анан ал дагы башка бөлүшөт. Ошонун башында ким бөлүшсө, ошого бара берет күнөөсү. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ачык келген хадистерди бөлүшүү сооп. Жалган нерселерди бөлүшсө, канча адам бөлүшсө, канча жерге таркаса, ошонун күнөөсү бара берет кемиби. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон кыянат. Даиф хадистерди таркатып салуу, тактабай аны сохих деп айтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келбеген нерселер келди, ушуну пайгамбарга таандык кылып салуу. Мына бул зикирди мындай кылсаң мындай болот экен, мынча келген экен деп, ал карасаң ал жок андай зикир мисал. Аллахтын элчисине насыха жана момундардын, мусулмандардын башчыларына, эми суроо туугандар, мусулмандардын башчысына болгон кандай насыха болот? Вассаму ватта алахум бил маруф. Жакшылык иште аларга болгон баш ийүү жана мойнубуздагы милдеттерди аткаруу. Мына ушул насыха. Мына Кыргызстанда жашап атасыз. Мамлекет башчылары түзгөн түзүмдөр, буйруктар шариатка каршы келбеген жакшылык нерседе баш ийиш керек. Ар кимибиз мисалы ар жерде иштейбиз. Бирөөбүз инженер, бирөөбүз врач, бирөөбүз мугалим, бирөөбүз дагы бир жерде. Ошолор өзүнүн милдеттерин так аткаруусу. Мамлекеттен бекитип бергендер бар. Бирөө зарплатада иштейт, кечке телефон чукулуп отурат, иштерин баары топтолуп атат, аткарбайт, ичип келет, эрте кетип калат. Бул өзүнүн ишине кыянат кылды, насыйхат кылган жок. Мамлекет башчыларына болгон жакшылык кылуу насыйхат. Бул аларга жакшылыкта баш ийүү. Кемчиликтерин көрсө, жеке айтып түшүндүрүп койсо, алар деле адам да кабыл кылат. Анан ашкере кылып, шерменде кылып, уят кылып чыгарып, бул жакшылык алып келбейт. Адамдар аркылуу айтса, бирөө ката кылып алса, жазуу түрүндө, же бирөө адамдарды ортого салып, же сунушу бар, пикири бар, же бир кемчилигин көрүп атат, аны элге жарыя кылбай эле, мындай эле айткан жакшыраак. Сиз деле бир кемчилик кылып алсаңыз, жеке айтып койсо жакшы да. Тууганым, сизде мондай жериңизде ката бар экен, сизге жакшылык каалап айтып атам. Дин деген бул насыйхат, жакшылык каалоо дин деген. Эртең сиз деле бул жерге башчы болуп келесиз. Алдыңызда 10 адам иштейби, 20 адам иштейби? Анан арасынан бирөө келип, сизге жакшылык каалап айтып атам деп жеке акырын кат жүзүндө жазып койсо, айтып койсо, кандай жакшы кабыл аласыз да. Элдин алдында айтсам не дейсиз? Ал адам текеберленет, ачууланат. Ал ишке ашпайт бул нерсе. Мына ошондой эле бийлик ээлеринде, эл башчыларында абайлаш керек. Элди бөлүп жарат. Ар кандай олку-солку нерсеге алып барат. Кээ бирлер ушинтип атат, бир бийлик ээлерине жалган айта берсе, гыйбат кыла берсе боло берет. Бул жалган туугандар.
саясатчыларды сүйлөй берсең эч нерсе болбойт, алардын аброю адал бизге дегендер бар экен. Ошентип жалган нерселерди айта берип, аларды жамандай берип, күнөөсүн топтой бересиз өзүңүзгө. Гыйба деген эмне? Гыйба бул зикрука ахака бима якрах деп эле айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир тууганыңдын эстейсиң, бир нерсесин эскертесиз, ал нерсени ал жактырбайт. Болду, ошондон эле артынан сүйлөдүңүз, ошол гыйба. Отуруп эле анын күнөөсүн өзүңүзгө алып соогуңуз менен алмаштырып бересиз да. Мээнет кылып, түнкүгө турган тахажжуд намазыңыз, ачкачылыгыңыз, орозоңуз, соопторду алып бир саясатчыга берип атасыз да. Бекер эле. Анын күнөөсүн да алып атасыз. Ошон үчүн чыныгы банкрот ким дегенде, ошондой тоодой сооп менен келип алып, анан кайра сооптордун баарын таркатат адамдарга. Негези муну сөгүп салган, муну тилдеген, муну ушактаган, дагы артынан сүйлөгөн, анан берет. Анан соо төгөнгөндөн кайра алардын күнөөсүн алат. Ушул нерсенин кереги барбы бизге? Ал жеңил эле ошол сот тармакка отуруп эле, бирөөнү шабап салса аны бөлүшүп, эл башчыларга болгон насыйханы бузуу. Кандай болуш керек? Туура болуш үчүн аларга дуа кылыңыз жакшылык менен. Кемчилиги болсо кат жүзүндө жазыңыз. Адамдарды ортого салып айтыңыз. Фудайл ибн Аят айткан, эгерде менин жалгыз бир дуаң бар, ушул кабыл болот десе, ушул дуаны кимге кылат элең дегенде, эл башчыга кылат элем деген. Караңыздар, мурунку алымдардын фикх түшүнүгү андай болгон. Кимге кылат элең дегенде, эл башчыга кылмакмын деген. Эмнеге десе, себеби эл башчынын оңолушу менен султан, падыша оңоло турган болсо, адамдар да оңолот деген. Андагы болгон ийгилик бул элдин ийгилиги. Кээ бирлер дуа кылсаң, бул кошаматчылык болуп калбайбы деп түшүнүп. Жок, андай эмес, кошаматчылык эмес. Аны барып алып көзүнчө дуа кылбайсыз да, сиз намазыңызда дуа кылыңыз, намаз бүткөндөн кийин. Мындай кол көтөрүп дуа кылганда кылыңыз. О Аллахым, элибизге, жерибизге тынчтык бер. Бул биздин бийлик ээлерине хидаят бер, тауфик бер. Себеби дин деген эмне? Дин деген бул жакшылык каалоо. Аллахка болгон жакшылыкты түшүндүк. Кандай кылып каалайт экенсиз? Аллахтын китебине, пайгамбарга болгон жакшылык. Анан эл башчыларга болгон жакшылык кандай болуш керек? Андан кийин жана мусулмандардын, жалпы мусулмандарга болгон жакшылык деди. Ал эми жалпы мусулмандарга болгон жакшылык эмне? Бул да кошулуп турган. Өзүңүзгө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалоо деген сөз. Өзүңүзгө эмнени кааласаңыз, мына ошондой жакшылыкты бир тууганыңызга кааласаңыз, алхамдулилля. Канча жол Куран оку, таква бол, бирок көкүрөгүңдү оңдосоң, ичиң тар, тууганыңда жакындагы бир жакшылыкты көрө албасаң, ибадатың көтөрүлбөйт, элестетиңиз. Ошон үчүн айткан Абу Бакыр, сахабалар, булар көп намазы менен, көп орозосу менен басып кеткен жок. Туура, алар да көп болгон, бирок Абу Бакырдан да, Умардан дагы орозосу көп, намазы көп адамдар да болгон. Бирок булардагы бир өзгөчөлүк, көкүрөктөгү болгон кенендик, башка адамдарга болгон ыхласы, мамиледеги тунуктугу, тең пейилдүүлүгү, мына ушул нерселер камтылган деп айткан. Анан намазды аткарып, ибадатты аткарып, бирок жүрөгүң, жан дүйнөң тар. Мусулмандарга жакшылык каала. Алардын ийгилигине сүйүнгөндү үйрөнүш керек. Көкүрөктү тазалаш керек. Дуа кылыш керек бир тууганыңызга. Туугандар, мына көкүрөктө кекчилдикти, көрө албастыкты жоюу үчүн бирден бир жолу дуа кылыңыз кайра. О Аллахым, ушуга ийгилик бер, тауфик бер, көкүрөгүн ач, иман бер деп. Ошол менен артынан периште сизге да дуа кылат. Сага да ошол болсун деп. Кышылыгын башка бирөөгө жетүүдөн мурун сизге жетет биринчиден. Периштенин дуасы артка кайтарылбайт. Сөзсүз кабыл болот. Кыянат кылба бир тууган мусулмандарга, алдаба, жакшы мамиле кыл, бир жакшы маалымат билсең бөлүш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, кимде ким силердин араңардан бир жаман ишти көрсө, колу менен өзгөртсүн. Бийлиги болсо, колу болбосо, тили менен өзгөртсүн, тили болбосо, жүрөгү менен. Бул ыймандын эң алыс. Анан бир тууганыңды көрүп атасың, адашып атат. Маалыматың турат, айтып коюудан эринсең, бир жакшынакай маалымат келсе бөлүшүп коюудан эринсең, бул эмне? Өзүңдү эле ойлош. Мен эле куткарылсам, мен эле жакшы жашасам болду. Жалпы мусулмандарга жакшылык каалоо. Бир сизден бир кеңеш сурап келсе, ачык айтыңыз, жашырбай. Ушуну айтып койчу, мага да бөлүшүп койчу. Мен да ушундай иш кылгым келип атат десе, баны айтпай, анан жашырып, ичи тарлык кылып, же бир адам үйлөнөйүн деп баланча адамды сураса, жаман адамды жакшы деп салсаңыз, жакшы адамды жаман деп койсоңуз, эптеп качырыш үчүн. Бул да кыянат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистеринде келет. Кимде ким кыянат кылса, ал бизден эмес деген. Оман гашшана фалейса минна. Кимде ким бир тууганындагы айыпты жашырып кое турган болсо, айтпай, ал кыянат кылган болот. Ал гыйба эмес, туугандар. Гыйбат 6 жерде гыйбат болбойт. Жана гыйбат деген ушак болбойт. Ошонун бири, сиз мисалы аялы болсо,
колун сурап келди, же кыз эркек болсо бирөөнүн үйлөнөйүн деп атат. Анан жакындарынан сурайт, кандай бул адам деп эмесе, ой ал мыкты деп коет, болду. Бүт жашырып салат да. Кемчилигин айтпайт, эч нерсесин, билгенин айтпайт. Бул кыянат кылды. Эмнеге айтпадың, сен мен ушак кылып коюудан корктум дегендер бар да. Жок, бул андай учурда ушак болбойт, чеги менен. Анан аны өзү жаман көрүп калып, шанс пайда болду деп полный шваб салып эмес, анда жок нерсенин баардыгын андай эмес. Болгон адилеттүүлүк менен, ооба ушундай жери бар, мындай бир аз мүнөзү бар, үйдүн эмеси эркелиги бар, ачык айтып коелу. Болгон нерсени болгондой айтып коюш керек. Мисалы, бир тууган мусулманга жакшылык кылуу дегенде, бирөөгө бир мамиле кылар да, өзүңүздү эстеңиз. Мага кандай мамиле кылышын каалайм бирөөдөн. Дайыма өзүңүздү бирөөнүн ордуна коюңуз. Бирөөнү алдайын деп атабы, калпайтайын деп атабы, бирөө адамды убара кылайын деп атабы, бир адамга ичтарлык кылып атабы, бирөөгө мамиле кыларда, мен ошонун ордунда болсом кандай болот эле деп коюңуз да. Өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайча толук момун мусулман болбойт, иманы толук болбойт. Дин деген ушул насыха деген жакшылык кылуу. Дин эмне дегенде, дин бул жакшылык кылуу деп түшүнүңүз да. Кантип жакшылык кылуу дегенди айтпадык. Башында эле Аллах турат, Аллахтын китеби турат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турат, мусулмандардын башчылары турат. Анан мусулмандар, жалпы мусулмандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дину насыха деп, дин бул насыхат. Насыхат бул ихластуулук, насыхат бул жакшылык каалоо. Алхамдулилlah, ушу дину насыха, шуну эстеп дайыма көздүн карегиндей сактап турушуңуздар. Сиздин диниңиз, ар бир адам өзүнүн динин деңгээли кандай алып жүрөт динин. Анан ушу Аллахка болгон мамилеңизди караңыз, Куранга болгон мамилеңизди караңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон мамилеңизди караңыз, мусулмандардын башчыларына болгон мамилеңизди караңыз, анан башка мусулмандарга кандай мамиледе жүрөсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иретимен айтты. Аллахтын китеби, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мусулмандардын башчылары жана мусулмандар.